Аралаш мушташ өнөрүнүн популярдуулугу күндөн күнгө өсүүдө. Анткени жыгылганды тепкилеген көрүнүштү жарнамалоо көпчүлүктү өзүнө тарта алды. Аралаш мушташ коомчулуктун бүйүрүн кылымдар бою кызыктырып келген. Буга байыркы римдиктердин тарыхы мисал болуп берет. Бирок кылымдар өтсө дагы ал абал эч кандай өзгөргөн жок. Болгону ошол кездеги гладиаторлор бүгүн зоотторун чечип, кылычын таштап, келишим түзүп акчага мушташ баштады. Ал эми гладиаторлордун ээлери азыркы тил менен айтканда промоутер. Ал эми арена октагонго айланды. Өмүргө коркунуч жараткан аралаш мушташтын көрөрмандарын шоу ал эми катышуучуларын чоң акчага кызыктырат. Ал эми алардын оор жаракат алгандыгы боюнча эч ким кызыктар эмес. Эрежесиз эйр уруш бул өзүнчө шоу сыяктуу. Анткени Азияга, ушул Европа, Америка өлкөлөрүнө жайылгандын бир себеби анда жардам абдан жакшы жүрөт. Анан ошол себептен дагы эл арасында кеңири тарап кетти окшойт. Анан баарыбызга мындай коомчулуктагы ошол эле мелдештерге UFC, MMA же болбосо жана башка ушундай эрежесиз эйр урушка катышкан мелдештерде спортчулардын тартиби, анан өзүн көрсөткөндөрү менен ушул элге кызык да. Анткени элге нан, анан шоу керек деп коет го. Ошон үчүн дагы болушу мүмкүн. Бирок мен бул спорт түрү деп дагы айткандан алысмын, жактоочу да эмесмин. Бирок бул спорт түрүнөн жаракат алгандар абдан көп да. Бир эле мындай жакшы жери, эгер сен мелдештен мелдешке чыгып, анан ошол эле учурда атак даңкың чыгып кетсе, жакшы каражат таап, жарнамалардан каражат таап, өзүңдүн жашоо шартыңды жакшыртып алышың мүмкүн. Бирок эгер сен жөн эле 1-2 мелдештерге катышып коюп, анан жаракат алып калсаң, анда сен андан алган акчаңдын дагы бир кандайдыр бир мындай кандай десем пайдасы тийип же жардам бербей калышы мүмкүн да. Ошол себептен дагы мен ММА'ды спорт түрү деп айткандан бир топ алысмын да. Аралаш мушташтын уюштуруучулары ММА менен UFC'ни чаташтырбоону суранышат. Түшүнбөгөндөр үчүн айта кетсек, UFC өзүн коммерциялык уюм деп жарыялап, эфирлерин телеканалдардан сатып, турнирдик жана рейтингдик таблицаларды жарыялап турат. Бирок жогорудагы эки уюмда тең мушташкандар оор жаракаттарды алышат. Ошондуктан атактуу спортчулар ММАны спорт деп таанышпайт. Ушул ММА жана UFC'ге айтылган сындын башкы себеби бул спорттун түрүндө кандайдыр бир гумандуулук азыраак да. Анткени башка спорттун түрүнөн сен мурдуңан кан акса же болбосо ошол эле футболдо бирөөнү бирөө түртүп ийсе, ошол эле күрөштө да мисалы үчүн мурдуң канатып ийсе, бул жерде дароо калыстар чыгып, мындай токтотуп, белдешти токтотуп, мындай эгер эреже бузуп аткан болсо, башка спортчуну жазага да тартышат да. UFC'де андай эмес, UFC'де бардыгы бар да, бардык элементтер бар. Анткени бул өзү ошондой шоу сыяктуу. Бул атайын ойлоп табылган. Бул спорттун түрүндө мисалы үчүн каратенин деле, күрөштүн деле, ММА'дын деле, бокстун деле эрежелерин көрүүгө болот да. Бул ушинтип аралаштырып элдерге мындай шоу берүү үчүн, Америкада өзүңөр билесиңер го, шоу, ушундай шоу уюштурган, бир гана UFC эмес, башка тармактан дагы шоу уюштуруп эме кылган абдан өнүккөн да. Ошол себептен болуш керек деп ойлойм да. Анткени андан сырткары ушул спортчулардын айрым спортчулардын жүрүм турумдары дагы ушул ММА же болбосо UFC эрежесиз эйр урушту сынга калтырган учурлар дагы абдан көп да. Аралаш мушташ өнөрү жаштарды күч колдонууга, атаандашын кордоого, айрым учурларда бир сокку менен өлтүрүүгө таасирлентип жаткандай. Эске салсак, 2019-жылы Бишкектеги ЦУМдун жанынан нигериялык жаранды спорт сүйүүчүсү бир сокку менен өлтүргөн. Эгер үйрөнчүк мушкер дал ушундай күчкө ээ болсо, ал эми профессионалдын удары канча деп айтсак болот. Ошол эле жылы Жалал Абадтан 2 бир тууган 3 кишини мыкаачылык менен сабагандыгын мисал келтирип кетели. Алар аралаш мушташтын өкүлдөрү болчу. Эрежесиз мушташтар айрым чоңдорго дагы таасирин тийгизет. Анткени мушташтын алдындагы маалымат жыйынында атаандаштар бири-бирин кемсинтип, оозго алгыс сөздөр менен тилдеген учурлар көп. Аларды көпчүлүк көрөрмандар көрүп, туурап, адепсиз жүргөн көрүнүштөр дагы жок эмес. Айрымдар поп ММАны Дом 2 менен салыштыргандыгы дагы бул бекеринен эмес окшобойт деген ой келет. СССРдин карате мектебин негиздөөчүлөрдүн бири Алексей Штурминдин айтуусунда аралаш мушташ өнөрү адамдардын адепсиздикке үндөп, пайдалуу тарапка эч кандай алып келбейт. Алексей Штурмин
Россиянын эмгек сиңирген машыктыруучусу, карате боюнча борбордук мектептин негиздөөчүсү. Эрежесиз уруш саналуу чеберлердин спорту жана ал көпчүлүктү жакшы тарапка тарбиялай албайт. Муну спорт деп айтууга болбойт. Өспүрүмдү эрежесиз уруш эмнеге тарбияламак эле? Мыкаачылык, ташбоордук, руханий дүйнөсүндөгү боштук, физикалык өнүгүүсү жаракаттан башка эч нерсе таппайт. Белгилей кетчү жагдай эрежесиз мушташтар кылмыштуулук менен дагы коштолуп келген. Жаштарга тийгизген таасиринин негизинде криминалды идеал туткандар бүгүн аралаш мушташты даңазалап жатышат. Эрежесиз мушташ билим менен эмес, муштум менен лидер болууга каалоосун күчөтүүдө. Рекет жок дейсиңиз буга. Алдар улуп сабап акчаларын алып атат. Эрежесиз кармаштын тарапташтары муну мушташуу өнөрү деп айтышат. Ооба, адамды акча үчүн чалажан кылганча сабоо жакшы өнөр деп айтууга эч кимдин оозу барбаса керек. Ал эми октогондогу өмүрлөр тууралуу айтсак сөз түгөнбөйт. Тилекке каршы коом муну бат унутат. Мына ушунун баардыгы жаштарга мыкаачылыкты сиңирет. Эң коркунучтуусу зордук зомбулук алар үчүн нормалдуу нерсеге айланып бараткандай. В подростковом возрасте происходит Өспүрүм куракта ата-энесинин балалуулуктарына ревизия жасап, жеке балалуулуктар жаралат. Бул учурда коомдогу көрүнүштөр да балага таасирин тийгизет. Эрежесиз уруш тууралуу айта турган болсок, аң сезими түптө элек баланын жан дүйнөсүнө мыкаачылык сапатты легалдаштырып коет. Эрежесиз мушташтар исламда дагы ден соолукка зыян келтиргендиктен арам деп эсептелет. Бой без правил менен бизнес кылса болобу дейт. Болбойт. Арам. Короз уруштурган, бөдөнө уруштурган, ит мушташтырган, бука сүзүштүргөн, анан адам мушташтырган бул арам. Бой без правилге катышып жүргөн балдардын өзүнөн сурасам айтат, ушу арам болгондо кайсы арам болот эле дейт. Адам өлүп деле калат, инвалид болуп калат, айланпаш, каңгырбаш, калдырбай болуп калат ага качкандан кийин. О арам. Туура. Ошол керек болот. Атаңы коргосоң, апаңы коргосоң, абийиңи коргосоң, элиңи, аялыңы, бала чакаңы коргосоң, анда башка бирөөнү барып 5 правил бой кылып койсоң анда макул. А бирок атайын чыгып алып кел ушундай кылабыз деген болсоң бул арам. Ага барган дагы арам, аны көргөн дагы арам, аны ачканга катышкан дагы арам. Шарият кат'ан тыюу салат. Болбойт. UFC жылдысы Хабиб Нурмагомедов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, аралаш мушташ өнөрүнүн терс тарабын башында эле билгенде башка жолду тандамакмын деген жообу бар. Думаю, нет. Кайсы бир деңгээлде динден билимим болгон. Бирок сендеги билим кээде жүрөгүңө жетпейт. Аллах Куранда имандуулар мага ишенгиле деген. Муну кандай түшүнсө болот? Имандууларды ишенүүгө чакырып жатат. Бул жерде чоң акымандык бар. Кээде билген нерсеңди аткара албай 10-15 жыл жүрө бересиң. Анткени ал жүрөгүңө жеткен эмес. Балким бул жаш куракка да байланыштуу. Мен азыр 30 жаштамын. Кылым жаша, кылым оку деген сөз бар эмеспи? Что ты принял какие-то действия. Может, скорее всего, она и с возрастом тоже проходит. Мне сейчас 30 лет, и говорится, век живи, век учись. Я вижу, как наши дети Балдарыбыз күчтүү, билимдүү жана ата-энесине кайрымдуу болуп чоңоюшун каалайбыз. Ушундай тарбияга миңдөгөн спорттун түрлөрүнө көңүл бурушубуз зарыл. ММА тууралуу Камчыбек Ташиев айткан сөзүнө кошулам. Спорттун олимпиадалык түрлөрүнө басым жасашыбыз керек. Балдарыбызды сууга сүзүү, футбол, күрөш, бокс, жеңил атлетика жана башка ушул сыяктуу спорттун түрлөрү менен машыктырышыбыз керек. Ачык маалымат булактарында батыштын атайын кызматынын жашыруун документтеринин арасында жумшак күчтүн 2 багыты болгон деп айтылат. Биринчиси мыкаачылыктын пропагандасы катары аралаш мушташ өнөрү жана адепсиздикти чагылдырган Playboy журналы. Бул чындыкпы же мифпи деген суроо дагы ачык турат. Бирок акыркы жылдары эрежесиз мушташтагы зордук зомбулукту глобалдык деңгээлде жарнамалап көрсөтүү күчөдү. Балким батыштагы күчтөр тарабынан агрессивдүү жана адепсиз адамды башкаруу оңой болгондуктан дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөй жараткан долбоорлорду атайлап иштеп чыгып жатышабы деген суроо бар. Аман туруңуздар.